Мен азыр бир нерсени көтөргүм келип турат ушул жерде мына. Министрдин орун басары, каржы министринин орун басары барбы Татиков деген? Келдиби, чакырдыңар беле? Келиңиз, келчи, микрофонго келиңиз сиз. Siz kança жылдан beri иштейсиz каржы министрлигинде? 2016 жылдан бери. 2016? Ой, 2006 жылдан бери. Ошондой десеңиз, мендеги маалыматтар боюнча 15 жылдан бeri иштейт экенсиз ошол жерде. Өткөндө жогорку кеңешке бардыңыз. Депутаттар суроо берип атат. Акыркы 2 жылда ошо биз келип иштеп аткандан баштап канча карыз алдыңар сыртка десе, сиз 7 миллиард доллар деп атасыз. Общий канча карызыбыз бар десе, сиз 11 миллиард деп атасыз. Кайдан алдыңыз бул цифраны сиз? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул боюнча депутат, жогорку кеңештин депутаты суроо берген. Мен соңку жогорку кеңеш иштеп баштагандан бери деген туура түшүнбөй калгам. Ошондо 1992 жылдан баштап бүгүнкүгө чейин ошол сумманы айткам. Siz туура түшүнбөй калсаңыз, эмне, сиздин чапаныңызды чечип алабы? Кайра түшүнүп сурабайсызбы? Кайсы жылдан баштап суроо берип атасыз? Мен ошону айтайын деп. Ал суроо берип атат сизге. Акыркы ушул 2 жылдан, октябрдан бери канча карыз алдыңар сырттан десе, сиз 7 миллиард доллар карыз алдык, анан бүгүнкү күндө 11 миллиард доллар карызыбыз бар сырткы деп атасыз. Аны менен ал тимеле күнү тууп кетип атат. Мына көрдүңөрбү, мына сырттан карыз алып келип алып туруп, зарплат көтөрүп атат, пенсия пособияны көтөрүп берип атат деп. Сиз күнүн туудуруп атпайсызбы? Жерине сүйлөшүп алып жасап атасыңарбы ошону карапайым калкты бузаражды этиш үчүн? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, түшүнбөстүк болду. Эмкиде ушу дагы бир суроолордун болсо жооп беребиз, себеп бул депутат атайын ушундай суроолорду бере берет экен. Атайы бере берсе, сен даярданып бар да. Сен 15 жылдан бери министрликте иштесең, жөнөкөй специалисттен замдыкка чейин жетсең, орун басарлыкка чейин. Сени түнкү саат 3'te ойготуп туруп, тур десе да тура калып туруп, ар бир цифраны жатка билип айтып беришиң керек да.